Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу сот процессине катышуучулары. Эми бул жерде бир маселе каралып атат. Биз жарышыбызга чыкканда көптөгөн маселелерди козгойбуз, аларды айтабыз. Мен аларга токтолуп отурам. Бүгүнкү каралып аткан маселенин тегерегине гана айтып кетейин деп атам. Бул бүгүнкү соттолуучулардын же болбосо темир тордун артында отурган адамдардын башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча. Урматтуу төрага, сизден сот процесси жүрүшүнүн алдында дагы сурадык эле. Мына биздин урматтуу адвокаттар биринчи сураган, мен дагы сурадым эле. Нурлан Жыйеналиевдин башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган приказын көрсөтүңүзчү. Ички ичинде барбы, жок? Ким дайындады аны? Нурлан Жыйеналиевди ким дайындады? Башкы прокурордун милдетин аткаруучу деп. Президент дайындадыбы? Жогорку кеңеш дайындадыбы? Же ген прокурор өзү дайындадыбы? Жок, муну көрсөтүлгөн жоксуз. Себеби ал кагазды мен иштин ичине көргөн жокмун. Эми урматтуу төрага, көчөдө эле ар бир кылмыштын өзүнүн категориялары болот. Көчөдө эле кетип аткан адамды ППСтин милициянын кызматкери алып барып эле кылмыш ишин ачып койгондой болуп атат. Ошондуктан бул жерде кылмыштын башынан козголушу мыйзамсыз болгон. Кылмыштын башынан козголушу бул саясий көз карашта болгон. Бул эмне болгон? Бул деген саясий оппоненттерди, бүгүнкү күндөгү оппозицияда депутаттарды, бүгүнкү күндөгү бийликте турган адамдардын, айрыкча өкмөттүн көзүнө сайып көрсөтүп аткан кемчиликтерин ошол депутаттардын оозун жабыш үчүн мына биз ушуга кептелип отурабыз. Бул жерде бир гана маселе болгон. Кайсыл бир нерсени колдонуп болсо дагы бизди жабыш керек эле. Бизди ушу темир тордун артына отургузуш керек эле. Булар өзүнүн максатына жетти. Бирок кандай нерсе менен жетишти? Тап мыйзамдарды бузуунун негизинде жетип атышат. Ошондуктан мыйзамды кайра ордуна келтирүү мына сиздин гана колуңузда турат. Сиздин гана колуңузда турат. Биз сиздин чыгарган чечимдериңизди сыйлайбыз жана ага биз баш ийебиз. Себеби биз ушул мыйзамдардын негизинде жашап келебиз. Мен бир нече жолу ушул сот процесси башталгандан бери мына 2 ай болуп калды. Чын айтканда эми өзүмдүн тагдырым чечилип атканын сураштырат экенсиңер. Прокурор кимдер? Биздин мамлекеттик айыптоочулар коюп аткандар. Биздин адвокаттар кимдер? Буларды биз териштирдик. Биздин сотубуз ким? Деп мен дагы өзүмчө бир анализ жүргүзүп, кээ бир адамдардан териштирип сураштырдым. Мага баары эле айтып атышты. Мына мен ушул жерде айтып коеюн, 100% бардык адам айтышты. Сотту бүгүнкү күндө алып барып аткан адам, бул принципиалдуу адам деди. Бул адам деди, бардык чечимдерди мыйзам чегинде чыгарат деди. Бул адам деди, эч кандай бийликти угуп отурбайт, же болбосо бийликке көз каранды эмес деди. Мен буга ишенгим келип турат. Себеби бүгүн биздин тагдырыбыз, бүгүнкү сот процессинин тагдыры, мамлекетибиздеги абалдын тагдыры, же болбосо бизди жактап отурган 100 миңдеген адамдардын үмүтү тилеги мына сиздин колуңузда турат. Ошондуктан сиз туура чечим кабыл алат деген мен ойду айткым келет. Урматтуу сот, бизди камагандан бери мына 6-ай өтүп атат. Ушундан бери тергөө маалында биз 3 жолу башкаруу чарасын өзгөртүү белгилери бердик. Анда эмне деп айтышты? Башында 2 жолу айтышты, силер качып кетишиңер мүмкүн деди. Кийин айтышты, силер деди, тергөө убагында тергөөгө жолтоо болосуңар деди. Так. Андан кийин мына сотко келип түшкөндөн кийин сотко мына биз 3-чү жолу берип атабыз дагы. Башкаруу чарасын өзгөртүүнү. Урматтуу төрага, эгерде биз качып кете турган мүмкүнчүлүк, качып кете турган оюбуз болсо, андай мүмкүнчүлүктөр бизде болгон. Биз аны колдонгон жокпуз, жана колдонгубуз да келбейт. Себеби биз бул жерде мамлекеттин бир нерсесин урдап коюп отурган жерибиз жок. Же коррупциялык маселелердин отурган жерибиз жок. Же бул жерде биз кайсы бир адамдарга же мамлекетке чоң зыян келтирип отурган жерибиз жок. Биз бул жерде мамлекеттин, элдин, журттун көйгөйүн көтөрүп, ошолорду чечүүгө болгон саясий кадамыбыздын негизинде отурабыз. Кудайга шүгүр, мен ойлоймун, биз далал кылган маселе биздин өзүбүздүн максатыбызга биз жеттик. Себеби биз саясий кадамды жасагандан кийин ошол кумтор маселеси бүгүнкү күндө мамлекеттик чоң проблемага айланды. Мамлекеттик чоң проблемага айланып, президенттен баштап ар бир депутатка чейин, ар бир мамлекеттин жаранына чейин ушул маселенин тактап чыгууга далал туруп калышты. Ошондуктан мен ойлоймун, биз өзүбүздүн саясий максатыбызга жеттик. Мамлекеттин проблемасын мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыктык деп ойлойм. Мындан ары сөз сизде. Эми урматтуу төрага, жана качып кетет, жана башка шылтоолорду айткандар боюнча мен айтып кое берсем, мен өткөндө айтып кеттим, дагы кайталап кетем өзүм сөзүмдү. Эгерде мына сиз ишенбесеңиз, ушул балдар качып кетет деп, мен сиз ушул тордун артында отуруп турайын. Мен ушуга макулмун. Эгерде сиз чече албай турган болсоңуз, мен ушул балдардын чыгарып бериңиз.
Мен ушул жерде аягына чейин отуруп турайын. Мен сизге гарант болоюн. Бул балдар эч жака качып кетпейт. Мени таштап коюп, булар эч жака качып кетпейт. Ошондуктан эгерде сиз макул десеңиз, мен ушул жерде ушул балдарды чыгарып бериңиз, бешөөнү тең. Мен ушул жерде булардын ордуна отуруп турайын. Андан кийин соттун чечими чыгат, соттун чечимине жараша биз дагы өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Ошондуктан урматтуу төрага мен сизден суранамын, ушул балдардын ушул бүгүнкү келтирип отурган өтүнүчтөрүн колдоп берсеңиздер. Биздин урматтуу мамлекеттик айыптоочулар дагы бул маселени туура түшүнүп отурат деп ойлоймун. Себеби дегенде бул мамлекеттик айыптоочулар дагы бир нече жылдардан бери иштеп, өздөрүнүн тажрыйбалары келтирилип отурган адамдар. Булар сотту териштирүүдө өздөрү көрдү, кандай окуялар болгон, кайсыл кылмыш такталды, кайсыл кылмыш такталган жок. Эми бүгүнкү күндө биз бул кылмыш такталды, бул кылмыш такталбады деп айта албайбыз. Себеби дегенде сиздин чечимиңиз керек. Сиздин чечимиңизден кийин гана биздин өз оюбузду айта алабыз. Ошондуктан урматтуу мамлекеттик айыптоочулар, сиздер дагы ушул маселелерди карап туруп, ушул жигиттерди бүгүн тордон чыгарып, эгерде силер корко турган болсоңор, соттун чечиминен кийин сот процесс токтоп калат же качып кетет дей турган болсоңор,